Бүгүн ошо Бишкек мэриясы өзүңөр билесиңер таштоочу жайга жаңы ошо таштандыны утилизация кылган завод ачышты. Ал жерде биздин энергетика тармагына кандай пайдасы бар деген суроолор болушу мүмкүн. Ал таштандыны ошол жерге алып келген таштандыны Бишкек шаарынан чыккан таштандыны мурунку мезгилдерде өзүңөр билесиңер ошол жерге алып барып таштап эле анан кайра аны көмүп эч кандай аны иштетүү жумуштары болгон эмес да. Бишкек шаарынан чыккан таштандыны кайра иштетип, ошондон электр энергия чыгарат. Андан тышкары ошол чыккан электр энергиядан чыккан электр энергиясын биз өзүбүздүн улуттук электр тармактары сатып алат. Бул 25-27 мегаваттка чейин бүгүнкү күндө бизге линияга берип атат. Эми бул заводдун бир жакшы жагы бул 24 саат иштейт. 24 саат мындайча айтканда күн шамал энергиясына караганда бул мындайча айтканда круглосуточный иштейт да. Круглосуточный ошол 25-27 мегаватт, 3 мегаваттын өзүнө мындайча айтканда өзүнүн ичиндеги насосторуна, башка тетиктерине колдонсо 27 мегаваттын бизге сетке берип атат да. Бир жерге 110 киловольттук подстанция курган. Жана биздин Кызыл Аскер главный линиясына кошулуп, бүгүнкү күндө электр энергияны биз алып, ошол элибизге берип атабыз. Эми бул мындай эсептегенде ошол Бишкек шаарынын колдонгон электр энергиясынын 1/3 бөлүгүн жабат. Же болбосо ошол Кемин же Панфилов районуна окшогон бир райондун колдонулган электр энергиясын жапкан, кубаттуулукту чыгарып атат да. Биздин урматтуу президентибиз койгон тапшырма кандай болбосун, мындайча айтканда генерацияны көбөйтүш керек.